Бишкекте саат 7. Саламатсыздарбы урматтуу радио угармандар, кутман таңыңыздар менен биринчи радио түз эфирдеги уктурууларын баштады. Эфирде таңкы бурулуш программасы. Студияда Урмат Жээнбеков жана Назира Молдокулова. Кутман таң, Назира. Кутман таңыңыздар менен ардактуу радио угармандар, ошентип биринчи радио 2021-жылдын алгачкы күнүндө кайрадан түз эфирлерин баштап отурат. Сиздер менен таңкы бурулушта жогоруда кесиптешим айтып өткөндөй Урмат Жээнбеков жана Назира Молдокулова жаңы жылдын алгачкы күндөрүндө амандашып атканыбызга өтө кубанычтабыз. Сиздерге дагы кирип келген жаңы жыл жалаң жакшылыктарды алып келсин деген каалоо тилек менен уктуруубузга учкай анонс жазып өтөлү. Урмат. Бүгүнкү программабыз адаттагыдай эле 90 мүнөттөн турат. Мына ушул 90 мүнөттө жарым сааттан 3 бөлүктө өткөрөбүз. Албетте 3 темада талкуу жүргүзөбүз. Сиз дагы өзүңүздүн ой пикириңизди кошуңуз. Телефон чалыңыз кааласаңыз Facebook аркылуу өз пикириңизди калтырсаңыз болот. Facebook'та биз түз эфирге чыгып атабыз. Биринчи радионун баракчасы, аны бизде түз трансляция жазып аткан кесиптешибиз Азиз Чокморов, ал эми режиссердук пультта Айдай Исмаилова. 0502 39 21 90 0312 39 21 90 телефон номерлары иштеп жатат. Ардактуу угармандар, биз уктуруубуздун биринчи бөлүгүндө аба ырайы тууралуу маалымат берели. Мына январь айы кандай болот, деги эле жылга карата кандай бир алдын ала маалыматтар бар, аба ырайы боюнча маалыматтардын тактыгы тууралуусунда айтып берсек, андан соң салык отчеттуулугу жөнүндө айтып беребиз. Анткени электрондук түрдөгү салык отчеттору 2021 жылдын 1 апрелине чейин жылдырылып атат. Андан кийинки сөз бул ипотекалык компаниядагы 2019 жылга чейин берилген насыялардын пайызын төмөндөттү. Бул жагымдуу жаңылык менен албетте бөлүшөбүз. Андыктан биринчи радионун толкунунан алыстабай биз менен бирге болуңуздар. Эмесе жергиликтүү жана чет элдик жаңылыкты кесиптешим Урмат Жээнбеков сизден угалы. Рахмат. Мөөнөтүнөн мурда өтө турган президенттик шайлоого 3.567.138 бюллетен, андан сырткары 4.948 бюллетен Braille шрифти менен даярдалды. Алар бардык участкалык шайлоо комиссиясына жөнөтүлгөндүгүн Борбордук шайлоо комиссиясынан билдирди. Эске салсак, 2 январда Учкун ачык акционердик коомунун имаратында Кыргыз Республикасынын президенти мөөнөтүнөн мурда шайлоону өткөрүү жана референдум өткөрүү үчүн даярдалган бюллетендерди Жалал Абад, Ош, Баткен, Нарын, Ысык көл, Талас жана Чүй областтык, Бишкек жана Ош шаардык аймактык шайлоо комиссияларына, ошондой эле чет өлкөдөгү участокторго кабыл алуу жана өткөрүп берүү актысына кол коюлду. Президенттикке талапкерлердин теледебатынын экинчи туру 6 январда башталат. Борбордук шайлоо комиссиясы билдиргендей, дебаттар КТРК каналынан саат 20:00 түз эфирден көрсөтүлөт. Чүчү кулак менен бөлүштүрүлгөн теледебаттардын экинчи айланпасы 2021 жылдын 6, 7, 8 январында болот. Кыргызстанда мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо 10 январда өтөт. Үгүт иштери 9 январга чейин уланат. Бул кызмат ордуна 17 талапкер ат салышууда. Чет өлкөгө тирүү малды жана айыл чарба продукцияларын экспорттоого коюлган чектөө 1 аптага алынды. Бул тууралуу Айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин басма сөз кызматынан билдирди. Эске салсак, 19 ноябрда чет өлкөгө ири мүйүздүү мал, кой жана эчки үй канаттуулары, буудай, арпа жүгөрү, күрүч, буудай уну, өсүмдүк майы, кумшекер, тоок жумурткасы, ийоттолгон туз жана тоют сатууга тыюу салынган. Өкмөттүн жаңы токтому менен аталган продукцияларды 8 январга чейин экспорттоого жол ачылды. Андан соң чектөө кайрадан күчүнө кирет. Кошумчалай кетсек, жүгөрүнү экспорттоо тыюу салынган товарлардын тизмесинен чыгарылды. Себеби анын көлөмү расмий маалыматтарга караганда 100 эсеге көп деп айтылат маалыматта.
Кыргызстанда коронавирус менен пневмониядан дарыланып жаткан 50 бейтаптын абалы өтө оор деп бааланууда. Дагы оор абалда жаткан 245 бейтапка медициналык жардам көрсөтүлүүдө. 3-январга карата коронавирус 91 кишиден табылып, 1 бейтап каза болду. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 81.305 адам ковид жуктурган. Анын ичинен 76,5 миңден ашык бейтап айыгып чыкса, 1358 киши каза болду. Өлкөдө 2020 жылдын ноябрь айында коронавируска чалдыккандардын саны сентябрь айына салыштырмалуу 5,3 эсеге өскөн. Мындай маалыматты Улуттук статистикалык комитети жарыялады. Ага ылайык узаган жылдын ноябрь айында коронавирус инфекциясы оорусу менен катталган учурлардын көпчүлүгү Бишкек шаарында 28%га жакын, Чүй облусуна 19%га жакын, Жалал Абад облусуна 16%дан ашык жана Ош облусуна 9%дан ашык туура келгени маалымдалат. Сузак районуна караштуу Кашка Терек айылында 30 жаштагы келин 3 баласы менен көмүр исине ууланып каза болду. Окуя 1-январдан 2-январга караган түнү болгон. Маалыматка караганда 30 жаштагы аял улуу баласы жана 4 жаштагы эгиз балдар менен көмүр исине ууланган. Бишкек мэриясы жаңы жылдык майрамдарга карата шаардын кичинекей тургундары үчүн оюн-зоок программасын даярдады. Бул тууралуу шаардык муниципалитеттин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык баардык иш-чаралар Диалог маданият үйүндө өтөт. Бүгүн 4-январда саат 12:00 Диалог маданият үйүнүн кичи залында балдарга ден соолукка модалдуу тренинг өтөт. Ал эми 5-январ күнү ушул эле маданият үйүнүн кичи залында 2 балдар искусство мектебинин эстрада аткаруучулар жана вокалисттердин катышуусунда жылдыздар менен ырдай аттуу концерт болот. Ошол эле күнү жаңы жыл басып баратат интеллектуалдык викторинасы болору күтүлүүдө. 6-январ күнү саат 12:00 аталган маданият үйүнүн кичи залында номер 2 балдар искусство мектебинин балаты майрамдык кайрымдуулук концерти пландаштырылган. 8-январда саат 12:00 сөз маданияты, гитара жана комузда ойноо, лего ойноо, инстаграмдагы кыялдарга 5 кадам деген аталышта мастер-класстар өткөрүлөт. Ошондой эле 10, 11, 12, 13 январда дагы ушул сыяктуу жана спорттук иш-чаралар уюштурулат. Шаар бийлиги балдардан санитардык эрежелерди сактоону өтүнөт. Азыр болсо валюталар курсу менен таанышып алыңыздар. Улуттук банктын билдирүүсүнө ылайык доллардын сомго карата курсу 83 сом 50 тыйын, евро 102 сом 36 тыйын, рубль 1 сом 13 тыйын, теңгенин курсу 19 тыйынды түздү. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызгидромет борборунун маалыматы боюнча бүгүн 4-январда республиканын аймагында жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй облусунда 2-7 градус суук болот, Талас областында -1+4, Ош, Жалал Абад, Баткен областарында -1+6, Ысык Көл областында 5 градус жылы болсо, Нарын облусунда 5-10 градус суук болот. Бишкек шаарында бүгүн жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы 3-5 градуска чейин суук болот. Жаңылыктарыбыздын кийинки топтомун сиздер 7-ден 30 мүнөт өткөндө угасыздар. Биз болсо таңкы бурулушту алдыга жылдыра берели. Урмат, мына 4-январда тарых бетинде кандай окуялар катталган, угармандарыбызга айрым урунттуу деген учурлары менен бөлүшүп өтөлү. Дал ушул күнү кайсыл бир жылдарда орчундуу олуттуу окуялар катталгандыгы тууралуу маалымат берели анда, Назира. Ооба, мына тилекке каршы 1911 жылдын 4-январында кеминде күчү 9-10 балга жеткен жер түрө катталган, бир нече секундтун ичинде узундугу 200 метр, тереңдиги 8 метрге жеткен жер жаракасы пайда болуп, зилзаладан 500гө жакын адам каза болгон. Мына Улуттук илимдер академиясынын сейсмология институтунун адистери ошол 2011 жылдардын айырмасында ушундай күчтүү болбосо дагы азын-аулак жер титирөө болушу мүмкүн. Анткени мындай окуя бир кылымдан кийин кайра кайталанышы ыктымалдыгы бар деп баягы илимий негиздерге таянып айткан болчу. Чындап эле институттун директору Канат Абдрахматовдун айтканы мындай туура келип, ошол күндөрү жер титирөө мындай олуттуу болбосо дагы болгон. Анткени андай жер титирөө дегиле болбосун дүйнө боюнча. Негизи элечи, Назира, сейсмологдор ушул айткандай эле негизи жер майда жер титирөөлөр күн сайын катталып турат экен. Ош күн сайын катталып турат деп айтышат. Анан баягы 3 балл болгондо, андан жогорураак болуп калганда сезилет. Ошол эле учурда алар мындай маалымат менен дагы бөлүшүп турат турбайбы?
Ал эми мына айтылуу түрколог жана орто кылымдагы кыргыздардын тарыхын, тилин изилдөөгө зор салым кошкон илимпоз Сергей Малов 1880-жылдын 4-январында жарык дүйнөгө келген. Ал бүт өмүрүн түркология илимине арнап, энисейлик кыргыздардын жазма эстеликтерин окууда илим үчүн эбегейсиз зор салым кошуп кеткен. Ал эми ушул эле күнү 1809-жылы Назира жана угармандар француз педагогу азиздер үчүн тамганы ойлоп тапкан Луи Брайль туулган. Мына Брайль шрифти деп дагы айтып калдык. Бул мынакей алдыда боло турган шайлоодо дагы колдонула турган, ушул көзү азиздер үчүн колдонула турган бир ыкма болуп атпайбы? Мына шайлоодо өткөн мындай октябрь айындагы парламенттик шайлоодо дагы бул шрифттер колдонулган болчу. Борбордук шайлоо комиссиясы Брайль шрифттерин сөзсүз түрдө басып чыккан. Андан тышкары үгүт маалында жанагындай үгүт плакаттарынын дагы 1%дан кем эмеси ушул мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн, же болбосо көз азиз адамдар үчүн Брайль шрифтинде дагы даярдалышы керек болчу. Ошол учурда баягы шайлоого бараткан саясий партиялар мына бул талапты аткарган. Анткени 2019-жылы Кыргыз Республикасынын шайлоо мыйзамдарына өзгөртүүлөр киргизилген. Мына ошого ылайык Кыргызстан Борбор Азиядагы көптөгөн өлкөлөрдөн, керек десе дүйнөдөгү көптөгөн өлкөлөрдөн айырмаланып, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын шайлоого катышуу процессин абдан тереңдеткен болчу. Мына эксперттердин айтымында көпчүлүк өлкөлөрдө эле мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар баягы өзүнүн саясий эркин билдире албай, ушундай саясий бир процесстерден четте калган учурлар көп эле болот экен да. Анан ушул жагынан алганда дүйнөлүк мындай эл аралык уюмдар, анын ичинен ЭКОКунун колдоосунун астында дагы бир катар мындай иш-чаралар өткөн болчу парламенттик шайлоодо. Мисалы, Борбордук шайлоо комиссиясынын кол борбору барго, мына кыска номерлерине чалып, 119 номерин алып, тизмени тактоо иштери болуп атпайбы? Мына ошол кол борборго мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды кызматка алган болчу өткөн парламенттик шайлоодо. Алар кеминде баягы 400 евродан 2 айлык мындай айлык маян алууга дагы жетишкен. Мүмкүнчүлүгү чектелгендер кандай кызмат көрсөтө алат? Ошол Брайль шрифтин колдонуу менен ошол мүмкүнчүлүгү чектелгендерге кызмат көрсөтөбү алар? Жок, эми мисалы үчүн колл-центрде угуп ошол мындай суроого жооп бере алат да. Ошол эле учурда Брайль шрифи менен гана эмес, бул Брайль шрифи көбүнчө эми массага, мына Кыргызстанда жылдан жылга мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын саны көбөйүп баратат деп айтылат. Адистер ал болсо жанагы жөлөк пулдун мындай берилиши көлөмү көбөйгөнүнө байланыштуу бул маалымат ачыкка чыгып келет деп айтылат эмеспи? Мына ушул жерден урмат тактап дагы кошумча айта кетели. Өткөн шайлоодо кошунаңды шайлоо тилкесине ала бар деген акция жүрүп, шайлоо тилкесине келген жарандардын мүмкүнчүлүгү чектелген көп болгон. Мына бул жолу дагы баягы шайлоо тилкелерине мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар келгенде пандустар болушу керек. Араба менен кире турган болчу болсо мына ошондой шарттар түзүлүшү керек. Эшикте туруп калбаш үчүн баягы кнопкалар коюлуп, сырттан келгендигин маалымдай турган баягы звоноктор болушу керек деп, мына ушундай талаптардын баардыгы биздин шайлоо мыйзамында көрсөтүлгөн. Кыргызстандагы ушу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн жазылган бир шайлоо мыйзамдарынын жогорку деңгээлге жеткенин эл аралык уюмдар дагы белгилеп келет. Ооба, быйылкы ушул шайлоодо мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн ушул Брайль шрифти менен 4948 бюллетень даярдалган экен. Демек ушул шайлоо укугуна ээ болгон кыргызстандык ушул мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын саны 5000ге чукул экен да демек. Ошол эле учурда бул эми жанагы пайызында көрсөтүлгөн да, 1%дан кем эмес болуш керек деп. Ал эми урмат, ошол эле учурда мына 3-январда Борбордук шайлоо комиссиясы бюллетендердин баарын басып даярдап, Учкун басмаканасынан алып, аймактык шайлоо комиссияларына жеткирди. Эми аймактык шайлоо комиссиялары 9-январга чейин, 8-январдан кеч калбастан участкалык шайлоо комиссияларына жеткириш керек. Бул календардык пландын негизинде аткарыла турган иш. Ошол эле учурда мына бюллетендер дагы
эки түрдө басылды. бири ак түстөгүсү президенттик шайлоого карата болсо, ал эми көк түстөгүсү болсо референдум үчүн бюллетендер. Ошол эле учурда добушканаларда, шайлоо тилкелеринде эки урна орнотулат. Бирөө албетте президенттик шайлоо үчүн, бирөө жалпы элдик добуш берүү үчүн коюлган урналар. Мына ушундан дагы адашпашыбыз керек экен. Ал жакта дагы атайын адистер дагы болот экен. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча атайын адистер ушул жарандарды адашып бюллетендерди салып албаш үчүн. Мына Борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлдөрү ошо жарандардын баягы саясий өзүнүн укугун ишке ашырыш үчүн ошол эле учурда мындай Кыргызстандын келечегин тандоодо активдүү болуш үчүн референдумга карата мына үгүт топтору дагы иштеп атат. Борбордук шайлоо комиссиясы мындай топтордун 15-ин каттоодон өткөрдү. Алардын 8-и макул, мисалы үчүн президенттик республикага башкарууга. Ал эми президенттик республикага каршы үгүт бирөө, ошондой эле парламенттик республикага каршы бир үгүт тобу, парламенттик республикага макул деген үгүт тобунан 3 бар, бардык варианттарга каршы деген 2 үгүт тобу бар. Аларга ошол бекер эфир уюштуруу боюнча дагы, алардын дебаттарын өткөрүү боюнча дагы чучулак кармалып, мына 4-январдан баштап аларга ошол мамлекеттик телеканалдар аркылуу эфир уюштурулат экен. Мына ушул президенттик башкаруу формасына үгүт жүргүзө турган үгүт топторуна дагы мына ушул дебаттардан көрө алабыз. Мына эгерде дебаттар жөнүндө айтып кете турган болчу болсок, мына 4-5 январда өтө турган убактысы бул КТРКнын каналында болот экен. Бул дагы чучу кулактын негизинде аныкталган саат 20-дан баштап 22-ге чейин. Ал эми ЛТРдин үгүт каналынан үгүт топтору 2021 жылдын 6 январынан 8 январга чейин өткөрүлөт экен. Убактысы саат кечки 19-дан 20:30га чейинки аралыкта. Ошондой эле ЛТРден дагы 2021 жылдын 4-5 январга каралган эфирдик убакыт саат 22:00дон 23-ге чейин. Ал эми кайрадан КТРКнын телеканалында 2021 жылдын 6 январынан 8 январына чейин кошо алганда убактысы 22:30дан 23:30га чейинки аралыкта мына үгүт топтору өздөрүнүн баягы калкка мындай өздөрү эмне үчүн бул позицияны карманып атат. Ошол жөнүндө өздөрүнүн маалыматтарын берет. Бул үгүт кампаниясы негизинен 28 декабрда эле тартып башталган болчу, референдум үчүн туурабы? Ооба. Анан жаңы жыл деп калдык. Жаңы жыл 31-нен 1-ине караган түнү дагы жагымдуу жаңылык менен бөлүшүп койбосок болбойт. Назира, себеп дегенде саат кечки 31 декабрь саат 8-ден 1 январь таңкы 8-ге чейин республика боюнча 379 ымыркай жарык дүйнөгө келген. Анын ичинен 2 эгиз. Саламаттык сактоо министрлигинин ошол маалыматы боюнча ошол төрөлгөн 379 ымыркайдын ичинен 207 эркек, 172 кыз бала. Демек, эркек балдар бул ирет жаңырган жаңы жылдын башында көбүрөөк төрөлгөн экен. Мына ушул эгиз деп айтып өтпөдүңбү? Бул эми өтө бир кубанычтуу нерсе да. Үйгө ымыркай төрөлөт деген бир бакытка бөлөйт ал үй бүлөнү. Негизи эле ал үй бүлө эмес, ымыркайдын төрөлүшү дүйнөгө бир ошо уккан адамдын мындай жүрөгүнө бир сүйүнүч тартуулап, жүзүнөн күлкү төгүлүп кетет. Ал эми эгиз төрөлгөндө 2 эсе 100 эсе сүйүнүч болуш керек. Ошол эгиздердин бирөө Ысык көл областында түнчүндө мындай 12:45-те төрөлүптүр. 4600 грамм дейт. 4 кило 600 грамм болуп төрөлүптүр да эркек бала. Ал эми кыз бала андан 3 мүнөт айырма жок, 3 мүнөт эмес, керектеси 13 мүнөткө жакын убакыт назданып атып чыгыптыр да. 3 кило 900 грамм болуп төрөлүптүр. Бир аз эле айырма болсочу, Назира, эгиздердин ортосунда бирөөсү эртерээк чыкканы мындай сыйлап турат экен да. Мисалы, менин жакын туугандарым бар, 2 эгиз, бирөө бир канча айырма болгондо азыр деле мындай сыйлап турат, мындай эже катары сыйлайт да. Кызы бир аз эртерээк төрөлгөн да.
улуу күчү болуппу. Ал эми Жалал Абад областында саат 4-төн 55 мүнөт өткөндө төрөлүптүр. Кыз баланын салмагы 3 кило 415 грамм болсо, уул 5-тен 8 мүнөт өткөндө төрөлүп, анын салмагы 3 кило 250 грамм болгон экен. Бул дагы ошол сыяктуу 12 мүнөт айырма экен да. 4:55, 5:08. Анан дагы ушул эле 13 күнү мына Бишкек шаары боюнча жалпысынан 67 төрөтканада 67 төрөт болгон экен. Алардын 5 уул, 38 кыз. Эң дагы кызык маалымат, бүткүл дүйнө Бириккен Улуттар уюму, бүткүл дүйнөлүк Бириккен Улуттар уюмунун ЮНИСЕФ балдардын фонду 2021 жылга карата дүйнө жүзүндө балдардын төрөлүүсүнүн болжолдуу санын чыгарыптыр. Мынакей карабайсызбы? Эксперттердин болжолу боюнча 2021 жылы төрөлгөн балдардын көпчүлүгү 22 кылымдан көрүп, аларды ашып жашайт экен да. Мына ЮНИСЕФтин маалыматы боюнча быйыл дүйнө боюнча 140 миллион бала жарык дүйнөгө келиши күтүлүп жатыптыр. 140 миллион. 140 миллион дүйнө боюнча. Ооба. Алардын орточо жашоосу 84 жыл деп эсептелип атыптыр да. Ошон үчүн баягы 22 кылымдан аша жашайт деп айтылып атат да. Ошо 22 кылымды тосуп алуу мүмкүнчүлүгү бар деп. Мына бирок биз дагы 20 кылымды, 21 кылымды жашандай көрдүк да. 2 кылымды көргөн адамдарданбыз да. Анда 7-ден 20 мүнөт өттү. Назира теманы бурбайлыбы? Таңкы бурулуш жасабайлыбы? Кандай дейсиз? Таңкы бурулуш Биринчи жасасак бурулушубуз эң кандай болот? жакшы болмок, бирок бизге мындай аба ырайы жөнүндө айтып бере турган биздин респондентибиз мындай байланышууга мүмкүн болбой атат, бирок биз албетте аба ырайы тууралуу айтып бермекпиз. Өзүнүн үйүндөгү аба ырайы катаал болуп аткан го. Жок, андай болбосун. Эми ал кандай десек, алар өтө эрте ойгонот. Мисалы үчүн бизге аба ырайын маалымдап турган адамдар кышкысын деле бийик тоолордун арасында жашап атпайбы, туурабы? Алар кышкысын кардын ушу калыңында бизге маалымат жеткирип, аба ырайы кандай болот экен деген. Урмат, бул негизи эле адистердин айтымы боюнча ушу синоптиктер булар мындай үй бүлөсү менен ушул кесипке барышат экен да. Мисалы үчүн атасы ушу тоонун койнунда жашап, аба ырайын айтып элге жеткирип турган болчу болсо, ал кызматты анын уулу же кызы аркалап кетет экен. Адатта башка адамдар мындай тоонун арасына барып жашоо образын күтүүнү көп каалай беришпейт экен. Ошондуктан бул уулунан атасынан уулуна өткөн же кызына өткөн ардактуу кесип деп айтылат да. Биздин азыр адис чыгып калса, анын атасы кандай кызмат аркалаганын дагы билип коюшубуз керек экен да, кызык үчүн. Алар эми Бишкекте туруп мындай маалыматты беришет да. Анан көбүнчө ушул тоонун койнунда жашаган керемет болуш керек. Жайдын күнү гүлгө оролуп, мындай кышкысын катаал болот деп айтылат. Синоптиктердин жашоосу анткени үчүн мындай кышында бир вертолет менен барып, тамак ашын таштап коюшат. Алар мисалы ушул Кыргыз гидромет борбору иштейт эмеспи бизде? Алардын ошол аймактардагы өкүлчүлүктөрү дагы бар да. Аларга ошол аларды камсыз кылып, жылуулук, тамак аш менен камсыз кылып, техника менен камсыз кылып, алардан келген маалыматтарды жалпылап, анан бул жактан борборго келип түшкөн маалыматтарды таратышат да. Мына алдын ала Кыргыз гидрометтин маалыматы боюнча 2 январдан 6 январга чейин өлкө аймагында күтүлгөн аба ырайы деп алдын ала берилген. Бул 6 январга чейин жаан-чачын күтүлбөйт. 2-ден 4 январда кээ бир райондордо туман түшүшү күтүлөт деп айткан болчу. Мына биз 1 январда Чүй областында мына туман, коюу туманга күбө болуп турдук. Жолдор тайгак болуп, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетип турду. Ал эми Бишкекте болсо аба ырайы дагы жаан-чачын мындай 6 январга чейин күтүлбөйт деп айтылган. Ушундай эле мүнөздөгү аба ырайы Жалал Абад областына тийиштүү болчу. Ысык көл областында дагы 6 январга чейин жаан-чачын күтүлбөйтүсү айтылган. Чолпон Ата шаарында дагы ушундай эле аба ырайы
күтүлгөн болчу. Биз Кыргыз Гидрометтен биз бүгүн маалыматты ала албай калдык окшойт. Ага байланыштуу урмат, анда биз башка дагы жаңылыктарга өтпөйлүбү? ооба, анан аба ырайы деп калдык. Назира, мен кечегин эле көлдөн келбедимби? Анан көлдөн келатып, бул айланма жол барго, Бишкекке келаткан айланма жол. Бишкек Торугарт жолунда, айланма жолунда кадимки эле бак тарактарда бубак басып, бир башкача кооз көрүнүш да. Мен ошол убакта телефонго тартпай калыптырмын. Бактарга ошол бубак жабышып, жанагы электр зымдарына дагы жабышып, ушундай бир кооздукту көрсөтөт экен да. Анан айдоочу байке айтып атпайбы? Мындай көрүнүш буга чейин болгон эмес. Мурунку кышта, мисалы өткөн кышта, ага чейинки кыш айларында бактар кадимки эле капкара бойдон турчу. Быйыл эле ушундай көрүнүш болуп атат дейт. Себеби ал билет да, жолду каттап жүрөт, такси кызматын айдап жүрөт. Анан кээ бир адистердин айтымында ушул аба ырайынын климаты өзгөрүп атат деп атат да. Мисалы Нарындын аба ырайы Бишкекке көчүп келген сыяктуу болуп атат депчи. Себеп дегенде Нарында 4 градус жылуу болуп атканда Бишкекте минус көрсөткүчүндө болуп атат. Ушундай алмашуулар дагы болуп турат экен деп кээ бир адистер ушундай пикирлерин айтып атат. Өткөндө Facebooktун дагы бир активдүү колдонулуучу Төлөмүшев деген мырза бул Баткенде өрүктү кайра иштетип, мындай таза азык түлүк өндүрүү менен аракет жасайт. Мына ошол киши дагы Баткендеги өрүктөрдүн үстүнө баягы карлар конуп калат го. Көп калың болуп конуп калыптыр да. Мына ошол сүрөттү тартып, калкым сүйүнчү, кар Баткенде ушундай жаады, буйруса быйыл түшүм мол болот деп бир жакшы жаңылык же болбосо сүйүнчтүү кабары менен бөлүштү. Демек, ушу Баткенде кардын калың түшүшү же болбосо өрүктүн үстүнө ушундай кардын калың бир конушу жакшы, кандай десек, ырымдын бири катары тамыры дагы сууланат окшойт да. Албетте. Негизи Баткен жакта көп кар жая бербейт деп ошо баткендик жердештер дагы айтып калат. Баткен жакта көп кар жая бербейт. Күндүн ысыгынан ошол жанагы өрүк, алма өрүк батпышат дегени дагы ошондон деп айтылат. Мына 3 январдагы эле чыккан маалымат боюнча Бишкек дүйнөдөгү эң мындай мындай абасыны ыплас кир деген шаарлардын катарына тилекке каршы кошулду. Мына абанын сапатынын индекси менен белгиленет турбайбы? 485 деп көрсөткөн экен. Бул өтө өкүнүчтүү албетте. Биз Бишкек Индиянын Дели, Пакистандын Лахор шаарынан кийин алдыда экенбиз да. Жок, алар бизден шаар артта калдыбы? Ооба, Бишкек алардан да кир болуп кеткен экен. Мына ушул бир жаңылыкты окуп алып, кабатыр болуп атасыз. Чөгүп кетти албетте. Биз бир убакта Бишкек союз болуп турганда жашыл шаар деп биз шаарыбыздын абасынын тазалыгы менен мактанчыбыз, сыймыктанчыбыз да. Жылда эле бак отургузулат, жылда биз жашыл шаарга айлантабыз деп аракет жасап келебиз. Анан бул жолу ушундай акыркы убактарда бирок чын эле Бишкек кир шаарга айланып, анын абасын нормадан 10 эсеге чейин ашык булганып атат деп айтылып эле келатпайбы? Буга көп себептер айтылып келет эмеспи? Ошол эле автомашинадан чыккан түтүндөрдүн себеби, жылуулук борборунан чыккан түтүндөн улам болуп атат деп дагы айтып атат. Анан жанагындай дөңгөлөктөрдү, жанагы тигүү цехтеринен чыккан чөпүрөктөрдү, калдыктардын баардыгын мончо жагып атат. Ушунун айынан абанын булганышы пайда болуп атат. Анан биз ошол эле кече күнү келатканда ушул ар жактан көрүнөт эмеспи? Жолдон келатканда Бишкек, Токмок кадимкидей эле үстү капкара болуп турат. Бул дагы ошонун себебинен да. Ушул ошон үчүн адистер мындай үйлөрдү жылытуунун жаңы альтернативдүү жолуна өткөрүүнү дагы сунуштап атат. Бүгүнкү күндө жаңы конуштарды газдаштыруу аракети көрүлүп келет. Ал эле учурда мына газдын баасы дагы 13 сомдон 18 сомго чейин айырмада көтөрүлгөндүгүн айтып калкыбыз дагы берин алган болчу. Ошол эле учурда өкмөт дагы бүгүнкү күндө Россиянын өкмөтү менен газдын баасын туруктуу кармап туруу үчүн сүйлөшүүлөрдү өткөрүп атат. Ошол эле учурда же болбосо баягы эсептешүүнү доллар эмес рубль менен эсептешүү боюнча дагы сүйлөшүүлөрдү өткөрүп атат. Ошол эле учурда
мына Кыргызстанга жанагындай жаңы технологиялар келип атпайбы? Күндүн нуру менен, күндүн энергиясы менен батарея менен үйдү жылытуу, жылытуу, же болбосо ири ишканаларды, кафе, ресторандарды жылытуу. Мына эң жакшысы өкмөт мындай жаңы технологияларды сырттан алып келген ишкерлер үчүн насыяны, кечиресиздер, мындай салыкты өлкөгө алып кирүү үчүн жана кошумча нарк салыгын, пошлинаны алып төмөндөтүү аракетин көргөн болчу. Ошого байланыштуу биздин ишкерлер дагы мисалы үчүн Прагадан мындай атайын акыркы технологияларды ташыган ишкерлер бул боюнча маалыматты бөлүшкөн болчу. Бирок анын баасы албетте биздин калкыбыздын чөнтөгүнө анча туура келбей атат. Бирок бир жолу аны чыгынып алып коюу өзүн бир жакшы актайт деген дагы адистердин кеби бар. Мына урмат, биз тилекке каршы угармандарыбызга аба ырайы тууралуу алдыга койгон максатыбызга жетпей калдык. Ал боюнча албетте кечирим сурайбыз. Бирок андан дагы жакшы маалыматтар менен бөлүштүк деген ойдобуз. Себеп дегенде ушул абанын булганычы башкы көйгөйлөрдүн бири болуп атат. Анан бирок аны чечиш азыркы күндө мүмкүнбү, мүмкүн эмеспи? Бул мындай чоң суроо болуп атат. Анан ошол атайын жабдууларды орнотушат эмеспи? Мисалы Бишкек шаарында ушул Ош базардын айланасы, ошол Аламидин базарынын айланасы, Чыгыш Бешкичи району, мына ушул сыяктуу жерлерде ушул абанын булганычынын нормасы көбүрөөк катталат. Атайын ошол приборлорду орнотуп, анан ошонун көрсөткүчтөрүн аныктайт да, нормадан ашканын. Бул эми Бишкектин абасынын тазарышы өлкөнүн социалдык экономикалык абалына дагы жараша болсо керек. Биз мисалы үчүн 30 жылдан бери мындай бул эксперттердин айтканында саясатты айтып келдик. Эми саясатты кыскартып, аны биле тургандар жазат. Биз болсо экономика менен алектенели. 30 жыл катары менен экономика саясаттын артын ээрчип келди. Эми биз саясат экономикага кызмат кылсын деген дагы сунуштарды мына жакында эле ишкерлер айтты. Эми урмат, кайрадан жаңылыктардын сааты келип калды. Жакшы болот, анда биз жаңылыктарга кезек берели, анан экинчи ирет бурулалы Назира. Албетте. Бюллетен, андан сырткары 4948 бюллетен Braille шрифти менен даярдалды. Алар бардык участкалык шайлоо комиссиясына жөнөтүлгөндүгүн Борбордук шайлоо комиссиясынан билдирди. Эске салсак, 2-январда Учкун ишканасынын имаратында президент мөөнөтүнөн мурда шайлоону өткөрүү жана референдум өткөрүү үчүн даярдалган бюллетендерди Жалал Абад, Ош, Баткен, Нарын, Ысык көл, Талас жана Чүй областтык, Бишкек жана Ош шаардык аймактык шайлоо комиссияларына, ошондой эле чет өлкөдөгү участокторго кабыл алуу жана өткөрүп берүү актысына кол коюлду. Президенттикке талапкерлердин теле дебатынын 2-туру 6-январда башталат. Борбордук шайлоо комиссиясы билдиргенде, дебаттар КТРК каналынан саат 20:00 түз эфирден көрсөтүлөт. Чучугулак менен бөлүштүрүлгөн теле дебаттардын экинчи айлампасы 2021-жылдын 6, 7, 8 январында болот. Кыргызстанда мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо 10-январда өтөт. Үгүт иштери 9-январга чейин уланат. Бул кызмат ордуна 17 талапкер ат салышууда. Чет өлкөгө тирүү малды жана айыл чарба продукцияларын экспорттоого коюлган чектөөлөр 1 аптага алынды. Бул тууралуу Айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин басма сөз кызматынан билдирди. Эске салсак, 19-ноябрда чет өлкөгө ири мүйүздүү мал, кой жана эчки үй канаттуулары, буудай, арпа, жүгөрү, күрүч, буудай уну, өсүмдүк майы, кумшекер, тоок жумурткасы, йодтолгон туз жана тоют сатууга тыюу салынган. Өкмөттүн жаңы токтому менен аталган продукцияларды 8-январга чейин экспорттоого жол ачылды. Андан соң чектөө кайрадан күчүнө кирет. Кошумчалай кетсек, жүгөрүнү экспорттоо тыюу салынган товарлардын тизмесинен чыгарылды. Себеби анын көлөмү расмий маалыматтарга караганда 100 эсеге көп деп айтылат маалыматта. Кыргызстанда коронавирус менен пневмониядан дарыланып жаткан 50 бейтаптын абалы өтө оор деп бааланууда. Дагы оор абалда жаткан 245 бейтапка медициналык жардам көрсөтүлүүдө. 3-январга карата коронавирус 91 кишиден табылып, 1 бейтап каза болду. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 81300дөн ашык адамга ковид чуккан, анын ичинен 76,5 миң бейтап айыгып чыкса, 1358 каза болду.
Өлкөдө 2020 жылдын ноябрь айында коронавируска чалдыккандардын саны сентябрь айына салыштырмалуу 5,3 эсеге өскөн. Мындай маалыматты Улуттук статистикалык комитети жарыялады. Ага ылайык узаган жылдын ноябрь айында коронавирус инфекциясы оорусу менен катталган учурлардын көпчүлүгү Бишкек шаарына, Чүй облусуна, Жалал Абад жана Ош облусуна туура келгени маалымдалат. Созак районуна караштуу Кашка Терек айылында 30 жаштагы келин 3 баласы менен көмүр исине ууланып каза болду. Окуя 1-январдан 2-январга караган түнү болгон. Маалыматка караганда 30 жаштагы аял улуу баласы менен жана 4 жаштагы эгиз балдар менен көмүр исине ууланган. Бишкек мэриясы жаңы жылдык майрамдарга карата шаардын кичинекей тургундары үчүн оюн зоок программасын даярдады. Бул тууралуу шаардык муниципалитеттин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда бардык иш-чаралар Диалог маданият үйүндө өтөт. Бүгүн 4-январда саат 12:00 Диалог маданият үйүнүн кичи залында балдарга ден соолукка мадалдуу тренинги өтөт. Ал эми 5-январ күнү ушул эле маданият үйүнүн кичи залында номер 2 балдар искусство мектебинин эстрада аткаруучулар жана вокалисттердин катышуусунда жылдыздар менен ырдай аттуу концерт болот. Ошол эле күнү жаңы жыл басып баратат, интеллектуалдык викторинасы болору күтүлүүдө. Эми валюталар курсу менен таанышып алыңыздар. Улуттук банктын бүгүн 4-январга берген маалыматына караганда доллардын сомго карата курсу 83 сом 50 тыйын, евро 102 сом 36 тыйын, рубль 1 сом 13 тыйын болсо, теңгенин курсу 19 тыйынды түздү. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борборунун маалыматы боюнча 4-январда бүгүн республиканын аймагында жаан-чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда -2-7, Талас облусунда 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу болот. Бүгүн Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында -1+6, Ысык Көл областында 5 градус нөлдөн жогору болсо, Нарын областында 5-10 градуска чейин суук болот. Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы -3-5 градус болот. Ардактуу радио каармандар, Бишкек убактысы боюнча эртең мененки саат 7-ден 36 мүнөт өттү. Сиздер Биринчи радионун таңкы бурулушун түз эфирде угуп жана Биринчи радионун расмий Facebook'тагы расмий барагынан онлайн режиминде көрүп угуп атасыздар. Ал жака дагы өзүңүздөрдүн сунуш пикириңиздерди, ошондой эле мындай уктуруунун жүрүшүнө карата бир тема боюнча тема боюнча бир мындай сурооңуздар болсо калтырыңыздар. Биз болсо таңкы бурулуштун экинчи темасын өтөлү. Урмат, мына анын алдына өтөөрдөн мурда сизге бир суроом бар. Сиз адатта электрондук капчыкты абдан жакшы активдүү колдонуучулардын бирисиз. Анан анын ыңгайлуулугу кандай? Электрондук капчык эми чындап убакытты үнөмдөөгө арналган. Ошол эле учурда баягы санариптештирүү жылы деп дагы айтылып келатпайбы 2-3 жылдан бери. Мына ушул адамды баягы санарип жолуна түшүрө тургандагы ыкмасы бар да. Мен мисалы электрондук капчык колдонгондо ушул эле жумуш ордунда отуруп, мисалы алган баягы кредитимди төлөп коюшум мүмкүн, же телефонго бирдик салышым мүмкүн, же болбосо айылда апама бирдик салып туулган күнү менен куттуктап коюшум мүмкүн, жана коммуналдык кызматтарды төлөйм мисалы. Ошол эле электр энергияга, ошол эле таштандыга, жылуулукка, сууга, мына ушулардын баардыгын бир жерде отуруп эле, мындайча айтканда бир баскычты басып эле төлөп коюуга мүмкүнчүлүк бар. Ошондуктан мына ушул электрондук капчыкты колдонгондордун саны күндөн күнгө көбөйүп атат. Мына ушундай эле мындай кеңсесинен чыкпай отуруп, же болбосо үйүндө жүрүп, же болбосо тоодо эс алып жүрүп деле өзүнүн баягы салыктык отчетторун тапшырып коюу мүмкүнчүлүгү дал ушул ишкерлерде дагы бар. Бул тууралуу биз азыр мамлекеттик салык кызматынын басма сөз кызматынын жетекчиси Эркин Сазыков менен маектешип кеңири маалымат албайлыбы? Жакшы болот. Анда Эркин мырза, кутман таңыңыз менен. Саламатсызбы? Жаңы жылыңыз менен. Рахмат бирге болсун. Таң эрте туруп Биринчи радионун мындай угармандары менен маалымат бөлүшүп аткан сизге дагы ыраазычылык билдирели. Анан ишкерлер үчүн бир жагымдуу жаңылык болуп калды окшойт. Электрондук документ түрүндөгү салык отчетторун тапшыруунун мөөнөтү жылдырылбадыбы? Ал адатта 1-январдан башталыш керек беле? Кайсы убакка чейин жылдырылып барды? Рахмат, негизгиси 1-январдан тартып ошол
уюмдар жана жеке ишкерлер, ошондой эле патент менен иштегендер өздөрүнүн отчетторун ушул квалификациялык электрондук кол тамганы колдонуу менен отчетторун берүүгө милдеттүү болушкан. Бирок ушул COVID-19 коронавирус инфекциясынын ушул шарттарында ишкердик субъекттерге колдоо көрсөтүү максатында ошондой эле ишкерлер өкмөткө, экономика министрлигине кайрылышып, алардын убактыларын жылдыруу кайрылгандыгынан өкмөт ушул 31 декабрда былтыркы жылы тийиштүү чечим кабыл алып, булардын мөөнөттөрүн этап менен жылдырышты. Мындай айта кетейин, азыр ушул уюмдар болсо, ушул жылдын 1-апрелинен тартып ушул жөнөкөй электрондук кол томга менен ошо салыктык отчетторду электрондук түрүндө берүүгө өтүшөт. Мындай айтканда атайын талаптар болчу, бул квалификациялык электрондук кол тамганы коюу менен болчу. Бирок азыркы убакта ошо салык кызматынын өзүнүн сайтына кирип эле жана логин пароль колдонуп эле электрондук отчетту берүүгө мүмкүн алышты. Мындан тышкары жеке ишкерлер болсо, ошол 2022 жылдын 1-январынан тартып электрондук отчет коючут. Бул жанакы ушул башында айтып кетпедим, салык төлөөчүнүн 2 категориясы өтүш керек деп. Этап менен өтмөк болушту. Бирок ага чейин да өзүнүн кабылышы менен акырындап ушул жөнөкөй электрондук кол тамга эмес, жана квалификациялык кол тамга менен берүүгө деле мүмкүнчүлүк. Ал жеке ишкерлер милдеттүү түрдө өтөт да, 22 жылдан тарта. Булар милдеттүү болот. Мындай айтканда, эмне деген бул электрондук түрүндө отчет берүү? Бул жана салык кызматынын атайын бир жолу эле келет. Арызы менен салык кызматынын атайын бизде портал бар, салык ИЖИ деген. Ошол жерден логин паролун алып эле салык кызматына келбей туруп эле ошо бардык кызматтарды ошол жерден алууга мүмкүнчүлүк алат. Ошол эле салык төлөө, патенттерди алуу, отчетторду берүү, салык кызматы менен байланышуу, бардык кызматтар ошол жерде онлайн түрүндө бардыгы камтылган. Ойлойбуз ушул акырындык менен да салык төлөөчүлөр ушул мамлекет тарабынан көрсөтүлүп жаткан ушул электрондук кызматтарга акырындык менен көнүп, ушул электрондоштурууга өтүшөт. Анткени азыркы убакта 190 миңден ашык салык төлөөчү ушул электрондук жанакы кабинет менен ушул жанакы салык ИЖИ менен колдонуп жатат. Алар тарабынан эч кандай мындай айтканда терс отзывдар жок. Ойлойбуз ошол убактында атайын ушул өкмөт мүмкүнчүлүк берди салык төлөөчүлөргө акырындык менен, этап менен ошолорго өтүү. Азыркы убакта ошол эми биз январдан тартып жерлерде уюмдар, ушу жеке ишкерлердин арасында биз тийиштүү түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ошол мындай айтканда көрсөтөбүз, үйрөтөбүз. Бул мындай иштеш керек, бул жерди басыш керексиз, кандай териш керексиз, бардык ошол керектүү маалыматтарды берип, түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Эркин мырза, мына 190 миңден ашык салык төлөөчү электрондук кабинетти колдонуп атат деп айттыңыз да. Бул салык төлөөчүлөрдүн канча пайызын түзөт? Мына мен сиздердин расмий сайтты алып чыгып отурам. Бул жерде электрондук кабинетке кирип өтүнмө арызды калтыра алабы? Жана салык ИЖИге киресиз, атайын получить доступ деген атайын баскычын бассаңыз, атайын өзүңүздүн идентификациялык салык номериңизди терсеңиз эле, система автоматтык түрүндө сиз кайсы салык органында, кайсы райондо катталганыңызды бардыгын чыгарып берет. Ошол жерден эле өзүңүз паролду тересиз, атайын ушул цифралардын жанагы тамгалардын негизинен. Андан кийин ошону 2 экземплярдан чыгарып алып салык органына барасыз. Ошол жерден эле бир мындай айтканда максимум 10 мүнөттүн ичинде сизге салык органы ошол арыздын негизине сизге логин берет. Логиндин алып туруп сиз өзүңүз тапкан жанакы өзүңүз ойлоп тапкан пароль менен кирип,
аны ошол жанакы салыктоочка KG-ден өзүңүздүн жеке кабинетиңизди иштете баштасаңыз болот. Эң жакшы, баары жөнөкөй эле турбайбы? Мына сиз 190 миң салык төлөөчү ушул системаны колдонуп атат деп айттыңыз да, анан бир колдонуп алгандарга эң жөнөкөй жана жеңил болуп калат турбайбы? Ошол 190 миң эми салык төлөөчүнүн канча пайызын түзөт? Деги эле бизде эмне үчүн салык төлөөчүлөр буга эртерээк өтпөй атат дагы сиздер түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө аракет жасап атасыздар. Анткени биз билгенден мамлекеттик салык кызматы ушул электрондуруштурууга мамлекеттик кызматтардын арасынан эртелеп кирдиңиздер эле. Бул эми салык төлөөчүлөрдүн мүмкүнчүлүгүнө жараша экен. Биз өзүбүз да мониторинг анализ кылып көрдүк. Бардык эле салык төлөөчүлөрдүн мүмкүнчүлүгү ушул компьютери барбы же планшети барбы, ошолордун мүмкүнчүлүгүнө жараша экен. Анткени айыл жактарда эле карасак, ар бирде смартфон же жөнөкөй телефон болбосо, алардын ноутбугу же компьютери мындай жок эс экен. Ошон үчүн да биз башка мамлекеттик органдарга да кайрылганбыз. Бул жанакы тийиштүү ушул бул жаатта саясат жүргүзгөн мамлекеттик органдарга, жерлерге дагы ошондой эле жанагы интернеттин дагы кошулушун 100% жеткирүү. Анткени бардык эле аймактарга толук кандуу жеткен эмес экен интернеттин өздүгү. Бул эми мобилдик интернет жеткен, а калган жанакы катуу иштеп, жакшы иштегенге мүмкүнчүлүк ала турганга жете элек экен. Бирок бул жерде да иштер жүргүзүлүп жатат. Бирок ошон үчүн айтып жатам, акырындык менен биз тийиштүү ушу иштерди жүргүзүп, башка мамлекеттик органдар менен ойлойбуз. Биз дагы жанакы мобилдик капчык, мобилдик ушул интернет менен эле, сотка менен эле кирип туруп эле салыктарды төлөө жана мүмкүнчүлүк бар. Бирок отчетторду дагы ошол эле кызматтарды ушул сотка менен алуу, ушул мобилдик интернет менен эле кирип туруп эле дагы жөнөкөйлөтсөк деп аткан турбайсыздарбы анда? Ошолордун артында биз иштеп жатабыз азыр. Эркин мырза, мына ушул жеке ишкерлер ушул 1-январдан тартып ушул салык салуунун жөнөкөйлөтүлгөн системасы менен иштей баштайт деп айтылып атат. Бул кандай система, кандай жөнөкөйлөштүргөн, кандай жеңилдиктер бар мында? Жанакы отчеттун берүүнү айтып атасыз да. Ошо жеке ишкерлер үчүн 1-январдан тартып ушул салык салуунун жөнөкөйлөтүлгөн системасы менен иштей алат деп маалымат чыкты эле. Азыркы убакта ар бир салык төлөөчүлөргө тийиштүү шарт түзүүнүн артында ошол өкмөт жана тийиштүү салык органдары иштеп жатат. Эң негизгиси биз бул жерде атайын ушул жөнөкөйтүлгөн системада иштелип чыкты. Анткени биз ушул салык тештирүүнүн алкагында дагы салык төлөөчүлөрдү ушул контролдук кассалык машиналарды колдонуу боюнча ошолорго өбөлгө түзүү максатында атайын ушул жөнөкөйтүлгөн система иштелип чыкты. Мындай айтканда, ошол 1-январдан тартып чекене сатуулардан салыктын негизинде атайын ушул салык салуунун жөнөкөйлөтүү системасы 1-январдан тартып ишке кирди. Ага иштей алат. Мындай айтканда, жана базарларда отурган, көбүнчөсү ошол базарда отургандар товар саткан жеке ишкер катталып салык органынан кайрылса, бул системага өтүүгө мүмкүнчүлүк алышат. Бул жерде биринчи жылында ушул 0 ставка менен иштешет. 0 ставка болгондо салыкты 1 жыл төлөбөйт. Ал эми экинчи жылы ошол 1% болот. 3-чү жылы 2, ал эми 4-чү жылдан тартып 3. Бул эгер нафталай төлөнүп иштеп салыктарын төлөсө, ал эми нафталай эмес формада төлөдө ошол салыктын ставкасы 50% казат. Эркин мырза, телефондун трубкасын ооз көңдөйгө жакыныраак кармап алабызбы? Биздин байланышуу сапатыбыз начар болуп атат акыркы мына мүнөттөрдө. Мына бизге белгилүү болгондой 1-январдан тартып ИАЭПтин айрым техникалык регламенттери күчүнө кирип атат. Мисалы, Россия 1-январдан тартып маркирлөөнү сөзсүз милдеттүү түрдө ишке ашырып баштады.
Ал эми Кыргызстанга ушул маркирлөө 1-апрелге чейин жылдыбы? Ошол эле учурда баягы товарларды биздин негизги өнөктөш деген Россияга алып кирүүдө кыйынчылыктар жаралбайбы? Бул боюнча өкмөттүк сүйлөшүүлөр жүрүп атты эле. Туура айтасыз. Эң негизгиси ошол товарларды маркалоо боюнча салык кызматы ошондой эле ошол башка органдар тарабынан дагы тийиштүү иштер жүргүзүп жатат. Бизде ошо Кыргызстанда иликтүү болуп бул 1-апрель деп аныкталган ушул жылдын. Бирок Россия Федерациясында 1-январдан тартып кээ бир товарларга аларды маркалоонун негизинде товарларды киргизүү атайын талабы коюлду. Эң негизгиси ошол маркалоонун талабы бул ЕЭП өлкөлөрүнүн ошол киргизип жаткан атайын этап менен киргизип жаткан ошол иштер болуп жатат. Кыргызстанда дагы биз 2020 жылдын 1-октябрларында ошондой эле кээ бир товарларга 1-ноябрда киргизмекпиз, бирок ошол эле салык төлөөчүлөрдүн кайрылуунун негизинен биз 1-апрелге жылдырганбыз. Анткени кээ бирлери жанакы пандемиянын кесепетинен товарларды чыгара албай же ошондой эле Россия Федерациясына мындай айтканда келишимдерди токтотуп калуу ушул кесепетинен бизге кайрылган болчу, өкмөткө дагы анан жылдырылган. Бирок азыркы убакта ошол 1-апрель деп аныктадык, ага чейин пилоттук долбоор жүрүп жатат. Бул пилоттук долбоордо ошол маркалоо кандай өтүш керек, коддорду кантип алыш керек, ошол салык төлөөчүлөргө айтылып берилип жатат. Эң негизгиси ушул маркалоо деген бул бардык маалыматтар бир QR коддун ичинде болот. Ушул чыккан жерден тартып колдонууга чейинки бардык маалымат онлайн түрүндө болуш керек деп атабыз. Анткени бул маркалоо дегенде ошо кандай товар, анын кандай сапаты, ким колдонуш керек, чыккан жылы мөөнөтү бардыгы ошол QR коддун ичинде болот. Бизде Мегаком компаниясы улуттук компания катары танталып алынган болчу конкурстун негизинен. Ошол бардык жумуштарды ушул Мегаком компаниясы жүргүзөт. Мындай айтканда салык төлөөчү эгер товарларды маркалойм десе, ошол Мегаком компаниясына кайрылып, Мегаком компаниясы тийиштүү иштер жүргүзүп, код берип, бул кодду дагы Россия Федерациясынан атайын алышат азыркы убакта. Ушул жерден Эркин мырза, мындай жөнөкөй тил менен түшүндүрүп берсеңиз, биздин түшүнүгүбүздө мисалы үчүн мен бут кийим чыгара турган болчу болсом, ал жерге QR код алам дагы бардык сапатын, качан чыккан ошону көрсөтүп, баягы жерге маркирлейм. Ошо менен ал товар мына Казакстан чек-арасынан бир көрүнөт, Россиянын чек-арасынан өтүп баратканда бир көрүнөт да, ошол системага түшөбү? Ошондой электрондук баягы платформага түшүп, ошол бардык бажы кызматкерлери, салык кызматкерлери окуй береби ошол маалыматты? Кандай болот ушул жагы? Бажы эмес, бардык эле жаран окууга мүмкүнчүлүк алат. Сиз деле сканер, ошол соткаңыз аркылуу эле сканер кылсаңыз, жанакы QR код болот. Ошол жерден жана сиз народный же башка чоң ири соода чыгып аткан чек чыгып атпайбы, көрдүңүз да, QR код салык кызматында. Ошондой эле QR код болот, соткаңыздан сканерсеңиз бардык маалымат товар жөнүндө чыгат, маалымат. Жана кийинде деле этикетка болот койбу? Бул жууш керек, тиңдей кылыш керек, формасы мындай деп. Ошондой эле, бирок онлайн түрүндө бардыгы. Демек, бул система ишке кире турган болчу болсо да көмүскө экономика акырындап жоюлат турбайбы? Тура, бул көмүскө экономикадагы эң негизгиси, бирок ошол эле ийгиликтүү ишкерлерди колдоо максатында. Анткени кээ бирлер дагы контрафакттык товарларды чыгарып, аларды дагы туура эмес сатып, мындай айтканда качествосу туура эмес болуп, ошол эле ЕЭП өлкөлөрүн сатып жүргөндөр мүмкүн ошол орун алган. Азыркы убакта ошол атаандаштыкты дагы мындай айтканда жогорулатуу. Ачык калыс атаандаштыкты пайда кылат. Туура айтасыз. Эркин мырза, дагы бир суроо болсун. Мына ушул салык кызматы контролдук кассалык машинанын реестрине жаңы 4 модельди киргизди. Буга чейин канча модель бар эле? Ушул киргизилген 4 модель кандай иш алып барат?
кандай пайда берет? Рахмат. Эң негизгиси ушул жылдын 1-январынан тартып ушул биз атайын программдык жана же виртуалдык контролдук кассалык машиналардын ушул системасын киргизип жатабыз. Мурун жөн эле ушу жөнөкөй ККМ онлайн деп жүрүүчүбүз. Мунун айырмачылыгы азыркы убакта салык төлөөчүлөр эгер ушул кассалык машинаны алам десе, алар аппаратты сатып албай эле тийиштүү программдык продукту жүктөп алып, бул ошол эле жанакы реестрге кирген компаниялардын модельдерин жүктөп алып, бул мисалы үчүн сотка аркылуу компьютерге жүктөп алып, ноутбукка жүктөп алып эле жарандарга ошол кызмат көрсөтүп чек чыгарып турат. Болсо ошол аппарат сатып алып, алар 14 миң кетирип ар бирге аны тейлүүгө акча кетирсе, азыркы убакта мындай мүмкүнчүлүктөн ошол атайын мүмкүнчүлүк пайда болду. Бул жерде виртуалдык деп, андай айтканда өзү кандай мүмкүнчүлүгү болсо, ошол чектерди чыгарууга мүмкүнчүлүк алышат. Ойлойбуз, бул жерде дагы көп ишкерлер ошол кассалык машиналарга ошолорду колдонуу менен жарандарга кызмат көрсөтүүгө ошол көбүрөөк болот деп үнөнүп жатабыз. Деги эле ушул салык жол жоболорун фискалдаштыруунун бир жыйынтыгы кандай болуп атат? Алдын ала бир жыйынтык анализ чыгара алдыңыздарбы? Анткени ушул системаны колдонуп баштаганыңыздарга 2 жылдан ашып баратат, туурабы? Үзүрүн көрүп атасыздарбы деген сөз да. Мисалы үчүн башка мамлекеттик кызматтар менен кандай байланышып иш алып барып атасыздар? Эң негизгиси биз ошол 2020-жылдын 1-июлунан тартып салык жол жоболорун фискалдаштыруу алкагында атайын ири долбоорлорду ишке киргизгенбиз. Бул электрондук эсеп фактуралар, автомай куюучу станцияларда автоматташтырылган башкаруу системасы, ошол эле жадда эмгектенген нерсе трейдерлерде ошолор колдонуп жаткан транспорттук коштомо кагаз сыяктуу ушул компоненттер ишке кирген. Алар жаатында жакшы эле жыйынтыктар болуп жатат. Электрондук фактуралар менен ачык төлөөчүлөр, ишкерлер бул система менен колдонуп жатат. Алар дагы ар бир өзүнүн иш жүгүртүүлөрүн ошол электрондук түрүндө жүргүзүп, айтканда көп эле мурун кагазга акча кетирип, күрээрле кетире турган акчанын баарын үнөмдөп калышты. Мындан тышкары ошол эле май куюучу станциялардагы автоматташтырылып, азыркы убакта 900дөн ашык май куюучу жай ошол система менен иштеп. Мындай айтканда, бул жерде бир талап бар. Эгер жаранга чек чыгармайынча система бензин куйбайт деген атайын ошол системада талабы бар. Ошондон эң негизгиси талап бул жерде жарандар тарабынан, өкмөт тарабынан контролдордун күчөтүшү. Ошол жерде баягы бензинди куйганда эле салык өзүнчө акчасы бөлүнүп, ошол жерден эсептелип сиздердин мындай базага түшөбү? Онлайн түрүндө маалымат кетет. Мисалы үчүн бир май куюучу станция бир күндүн ичинде мынча тонна ошол бензин саттыбы же башка товар саттыбы деп онлайн түрүндө маалымат автоматтык түрүндө ошол салык кызматынын базасына келет. Бул жерде бул май куючу эмес, башка эле ошол салык төлөөчүлөрдүн категориялары, ошол эле электрондук эсеп фактураны алсак, автоматтык түрүндө да маалымат электрондук түрүндө салык кызматынын базасына автоматтык түрүндө кетет. Бул жерде дагы айта кетиш керек, ушул эң негизгиси ушул бизде көйгөй болгон бул электрондук эсеп фактура болгон болчу, анткени мурун кагаз түрүндө жазып жүргөндө алар салыктарын толугу менен төлөбөй, коррупциялык элементтерге да жол берилип кетчү, туруп айтат. Ошондо бизде деген ушул көмүскө экономиканын көлөмүн кыскартууга, ошол эле бюджетке түшүүлөрдүн кыйла өсүшүнө таасирин тийгизген инструменттин бири катары болуп калды. Анткени ушул кээ бир субъекттер
көп бири жоюлган субъекттерге же ошондой эле каттоосу жок салык төлөөчүлөргө жазуу электрондук эсеп фактураны жазуу мүмкүнчүлүгү жок болуп калды. Эркин мырза, бизде угуучубуз жазып атат, авто май куюучу станциялар автоматташтыруу учурунда тоолуу аймакта май куюучу станциялар ишин токтотууга аргасыз болду эле, мисалы Кара Кулжа районунда дейт. Биз жаңы эле айтып атпадык беле ошол автоматташтыруу системасына өтүп атат деп. Бул аймактарда дагы кандай? Мисалы ушул айрым авто май куюучу станцияларда иш үзгүлтүккө учуруп атыптыр да? Мыйзам баарына бир болду. Ошо бир, анткени ар бир салык төлөөчү май куюучу станцияны иштетсе, ал мыйзам негизинен автоматташтырган системага өтүш керек болчу. Бул 2020-жылдын 1-июлуна чейин. Биз ага чейин 1 жыл мөөнөт бергенбиз аларга. Ар бир жерлерде тийиштүү түшүндүрүү иштерди да жүргүзгөнбүз. Бирок ошол кээ бирлери мындай айтканда орнотуудан качып азыркы убакка чейин орнотпой жатышат. Алар үчүн албетте мыйзамда чаралар каралат, көрүлгөн. Рахмат сизге. Атайын убакта биринчи радионун суроолоруна жооп бергениңиз үчүн, ардактуу радио каармандар, эсиңиздерге салып өтөлү, биз менен түз эфирде мамлекеттик салык кызматынын басма сөз кызматынын жетекчиси Эркин Сазыков болду. Мына урмат, демек мындай жалпы эле Кыргызстанды санариптештирүүнүн аркасында айрыкча мына салык кызматы, бажы кызматтарындагы коррупция жоюлуп, көмүскө экономика менен күрөш ачык болуп калат. Бардык маалыматтар баягы сүттүн үстүнө чыккан каймактай болуп көрүнүп калат деп айтылып келет да. Аткезчилик жолу менен дагы товар чыгаруудагы сан азаят. Ошол эле жана электрондук отчет дегенде да айтып өтпөдүк беле? Бул дагы ошол убакытты үнөмдөйт деп айтып калдык. Салык кызматына баруунун кажети жок. Ушу ишкерлер үчүн жөнөкөй, ыңгайлуу, кеңседе үйдө отуруп алып эле ошол отчет тапшыруу мүмкүн деп да айтылат. Анан дагы бир жакшы жери ошол отчетторду шифрлөө, кол коюу, жөнөтүү процесси да бир баскычты басуу менен да ишке ашылып, бир нече мүнөт эле сарпталат. Бул убакыт, анан ошол эле учурда бир жеңилдик, тапаттуу кызмат көрсөтүү. Мына көз карандысы эксперттер Кыргызстанда көмүскө экономика 40% тегереги деп айтылып келет. Ал эми улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча 23-24% тегереги деп айтылат да. Мына ушул көмүскө экономика менен биз ачык күрөшүп, аны жое турган болсок эле ички дуң продукция дароо өсүш берет деп дагы экономика илимдеринин докторлору бизге келген респонденттер көп эле айтып жүрөт. Биз эмесе жаңылыктарга кезек берели, себеп дегенде убакыт 8-ден 1 мүнөт өттү. Жаңылыктардын соңку топтому менен кесиптешибиз Бакыт Тапаев таныстырат. Бакыт, кутман таң. Кутман таңыңыздар менен, саламатсыздар. Мөөнөтүнөн мурда өтө турган президенттик шайлоого 3.567.138 бюллетень, андан сырткары 4.948 бюллетень Брайль шрифти менен даярдалды. Алар бардык участкалык шайлоо комиссиясына жөнөтүлгөндүгүн БШКдан билдиришти. Эске салсак, 2-январда Учкун ачык акционердик коомунун имаратында Кыргыз Республикасынын президентинин мөөнөтүнөн мурда шайлоону өткөрүү жана Кыргыз Республикасынын референдумун өткөрүү үчүн даярдалган бюллетендерди Жалал Абад, Ош, Баткен, Нарын, Ысык көл, Талас жана Чүй областтык, Бишкек жана Ош шаардык аймактык шайлоо комиссияларынын ошондой эле чет өлкөдөгү участокторго кабыл алуу жана өткөрүп берүү актысына кол коюлду. Чет өлкөгө терүү малды жана айыл чарба продукцияларын экспорттоого коюлган чектөө 1 аптага алынды. Бул тууралуу айыл чарба, тамак аш өнөр жай жана мелиорация министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Эске салсак, 19-ноябрда чет өлкөгө ири мүйүздүү мал, кой жана эчки, үй канаттуулары, буудай, арпа, жүгөрү, күрүч, буудай уну, өсүмдүк майы, кумшекер, тоок жумурткасы, йодтолгон туз жана тоют сатууга тыюу салынган. Өкмөттүн жаңы токтому менен аталган продукцияларды 8-январга чейин экспорттоого жол ачылды. Андан соң чектөө кайрадан күчүнө кирет. Кошумчалай кетсек, жүгөрүнү экспорттоого тыюу салынган товарлардын тизмесинен чыгарылды. Себеби анын көлөмү расмий маалыматтарга караганда 100 эсеге көп деп айтылат маалыматта.
Кыргыз өкмөтү мамлекеттик ипотекалык компания ачык акционердик коомуна 2019-жылдын 1-октябрына чейин берилген мамлекеттик ипотекалык кредиттер боюнча пайыздык ченди жылына 6-8% чейин төмөндөтүүнү сунушун берди. Мындай чечимге премьер-министрдин милдетин аткаруучу биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков кол койду. Өкмөт башчынын милдетин аткаруучу мамлекеттик ипотекалык компания учурдагы финансылык абалын начарлатпоо жана ишин турукташтыруу үчүн финансы министрлиги аркылуу мурда берилген кредиттерди кайрадан карап чыгуу тууралуу сунушту даярдоону тапшырды. Лондондагы университеттин эпидемиологияга болгон ага окутуучусу коронавирустун британдык мутациясынын жаңы коркунучу жөнүндө эскертти. Бул тууралуу адис өзүнүн Твиттердеги баракчасына жазды. Анын айтуусунда коронавирустун жаңы түрү балдар жана өспүрүмдөр курактагыларга көбүрөөк жугат. Коронавирустун жаңы генетикалык вариантынын жайылышы мурдага караганда 1,74 эсе жогору экени айтылды. Эске салсак, декабрь айынын ортосунда Улуу Британияда коронавирустун жаңы түрү табылгандыгы кабарланган. Россияда медицина мекемелердин, соода түйүндөрүнүн жана билим берүү мекемелеринин аймагында тамеки тартууга тыюу салуу күчүнө кирди. Бул тууралуу россиялык маалымат булактары жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, дан сактоочу кампаларда, базарларда, дан эгиндердин аянттарында, саламаттыкты сактоо мекемелеринде, билим берүү, транспорт, соода, кен газы, күйүүчү суюктуктарды жана күйүүчү газдарды кайра иштетүү жана сактоо, жарылуучу заттардын бардык түрлөрүн өндүрүүчү жайларда жана тамактануучу жайларда тамеки тартууга болбойт. Тамеки тартуу үчүн атайын жерлерге тамеки чегүү аймагы деген белгилери коюла турганы жазылат маалыматта. Индиянын Уттар-Прадеш штатында акыркы сапарга узатуу зыйнатында крематорийдин чатыры кулап 18 адам каза болгонун чет элдик маалымат каражаттары жазды. Куткаруу иштери учурунда дагы 38 киши уранды алдынан чыгууга үлгүрүшкөн. Кырсыктын кесепеттерин жоюу боюнча тиешелүү структуралар урандыларды тазалоо иштерин улантууда. Жекшемби күнү кечинде Сириянын Хама провинциясында 3 автобус жана күйүүчү май ташыган колоннага террорчулар кол салып, 9 киши көз жумду, дагы 4 жаракат алды. Бул тууралуу чет элдик маалымат каражаттары жазды. Буга чейин да Сириянын Вади Узейп аймагында автобуска кол салуу болуп, 6 адамдын өмүрү кыйылган. Бишкек мэриясы жаңы жылдык майрамдарга карата шаардын кичинекей тургундары үчүн оюн-зоок программасын даярдады. Бул тууралуу шаардык муниципалитеттин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, бардык иш-чаралар диалог маданият үйүндө өтөт. Бүгүн 4-январда саат 12-де диалог маданият үйүнүн кичи залында балдарга ден соолукка моодалуу тренинг өтөт. Ал эми 5-январ күнү ушул эле маданият үйүнүн кичи залында номер 2 балдар искусство мектебинин эстрада аткаруучулары жана вокалисттеринин катышуусунда Жылдыздар менен Ырдаев аттуу концерт болот. Ошол эле күнү интеллектуалдык викторина орун алат. 6-январ күнү саат 12-де аталган маданият үйүнүн кичи залында номер 2 балдар искусство мектебинин балаты майрамдык кайрымдуулук концерти пландаштырылган. 8-январда саат 12-де сөз маданияты, гитара жана комузда ойноо, лего ойноо, инстаграмдагы кыялдарга 5 кадам деген аталышта мастер-класстар өтүлөт. Ошондой эле 10, 11, 12, 13 январда дагы ушул сыяктуу жана спорттук иш-чаралар уюштурулат. Шаар бийлиги балдардан санитардык эрежелерди сактоону өтүнөт. Валюталар курсу менен тааныштыра кетсек, 1 Америка доллары 83 сом 50 тыйын, евро 102 сом 36 тыйын, 1 орус рубли 1 сом 13 тыйын, казак теңгеси 19 тыйынга бааланууда. Синоптиктердин бүгүнкү күнгөргөн маалыматы менен таанышып алыңыздар. Бүгүн Чүй областында абанын температурасы 2-7 градус суук болсо, Таласта абанын температурасы 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, Ош, Жалал Абад жана Баткен областарында 1 градус сууктан 6 градуска чейин жылуу болсо, Ысык Көл областында 0,5 градус жогору, ал эми Нарын жергесинде 5-10 градус суук болот. Бүгүн Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 3-5 градус суук болот. Рахмат, Бакыт. Соңку жаңылыктар 8 саат 07 турмактуу радио каармандар. Сиздер биринчи радионун таңкы бурулуш программасын угуп жатасыздар. Студияда Урмат Жээнбеков жана Назира Молдокулова. Бизди онлайн угуп аткан угармандар бар, Фейсбуктан көрүп аткан угуучуларыбыз бар. Биринчи радионун баракчасы Фейсбукта онлайн трансляция болууда. Мындан сырткары сиздер 0312 39 21 90 же болбосо 0502 39 21 90 мына ушул темаларыбызга дагы ой пикир кошсоңуздар болот. Бизде угуучу
окуучуларыбыз Facebooktан да жазып атыптыр, Назира. Айгүл Осмоналиева бизге дагы жакшы бир алкоолорун жазган экен. Кутман таң дейт Рая Ормонова, Задикан Сыдыкова деген колдонуучубуз. Саламатсыздарбы, радио угуп жатабыз, Сахалинден дейт. Сиздерге ипотека боюнча суроо берели деп күтүп аттык эле дейт. Мына ушул угарманыбызга айтып кетели. 0502 39 22 90 номери аркылуу биздин студияга байланышсаңыз болот. Анда урмат, жаңы жылда эң көп айтылган каалоо тилектердин бири бул бекем ден соолукта, узун өмүрдө бололу жана үйгө наристе келсин. Ошол менен бирге жаңы жылда өзүңүздөрдүн жаңы үйүңүздөрдөн, жеке менчик үйүңүздөрдөн жаңы жыл тосуп калгыла деп каалоо тилекти көп айтат. Үй салып аткандар бар, үй баштап. Эми азыр кышында курулуштун баары токтоп турат, бирок үйүн баягы тургузуп устун көтөрүп койгондор бар. Айрымдар болсо ошол мамлекеттин көмөгү менен, өкмөттүн көмөгү менен үй алып алып ак өргөлүү болсом дегендер дагы көп эмеспи? Андай болуп ак өргөлүү болгондор дагы арабызда бар, көп эле жок эмес. Ипотекалык компания 2020 жылы дагы пандемиянын шарттарына карабастан насыялоосун азынолук жүргүзүп токтоткон жок. Биз деги эле мына ушул жагымдуу тема менен уктуруубузду уланталы. Өкмөт мамлекеттик ипотекалык насыянын пайызын төмөндөтүү аракетин көрүп жатат. Мына мисалы мамлекеттик ипотекалык компания ачык акционердик коомуна 2019 жылдын 1-октябрына чейин берилген мамлекеттик ипотекалык кредиттер боюнча пайыздык ченди жылына 6-8% чейин төмөндөтүү сунушу берилди. Тиешелүү чечимге премьер-министрдин милдетин аткаруучу биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков кол койду. Биз дал ушул тема менен Түз ободо мамлекеттик ипотекалык компаниянын расмий өкүлү Мелис Эржигитов менен маектешели деп турабыз. Мелис мырза, кутмандуу таңыңыз менен. Кутман таң, саламатсыздарбы? Жаңы жылыңыз менен. Рахмат, сиздердин да баарыңыздарды жаңы жылыңыз менен куттуктайм. Рахмат. Мына жаңы жылдын келиши менен эле мамлекеттик ипотекалык компания калкка бир жагымдуу жаңылыкты жарыялап чыктыңыздар. Аны бир өзүңүздүн оозуңуздан жөнөкөй тил менен түшүндүрүп берүүңүздү өтүнөбүз алгач. Рахмат. Эми мен алгач ушул угармандарга түшүнүктүү болуш үчүн кичине маселени алысырактан баштайын. Бүгүнкү күндө мамлекеттик ипотекалык компания 2 багыт боюнча насыяларды берип жатат. Биринчи багыт бул жалаң гана бюджеттик кызматкерлер үчүн. Бул жерде ошол мугалимдер, дарыгерлер деги бюджеттен айлык алып эмгектенген жарандарыбыз үчүн. Жана экинчи багыт бул жалаң гана аймактар үчүн, региондор үчүн. Бул деген жарандардын баардык категориялары үчүн. Бул жерде биз бөлбөйбүз. Бул бюджеттин кызматкериби, же болбосо бул жеке ишкерби, соода саттыкта иштеген жаранбы, же болбосо патент менен киреше тапкан жаранбы деп биз бөлбөйбүз. Бул баардык жарандардын категориялары үчүн жана өзгөчө мен баса белгилегим келет. Бул бир гана айыл аймактар үчүн. Бул жерде Бишкек жана Ош шаарынан ушул экинчи багыт боюнча турак жай алганга болбойт. Ал эми биринчи багыттын булагы болуп, каржы булагы болуп, Кыргыз өкмөтүнүн бюджети эсептелинет. Мына дал ушул жерден суроону баштасак, мына бюджеттик мекемеде иштеп аткан жарандар үчүн насыя ипотекалык насыялоо 2020 жылы ишке аштыбы? Өкмөт 500 миллион сом бөлүү боюнча жыл башында баягы республикалык бюджет каралып атканда чечим кабыл алган болчу. Ошол каражат сиздерге жеттиби? Жетсе канча жаран үйлүү болду 2020 жылы? Туура. Ошол жана айтайын дегеним, биринчи багыт боюнча каржылоонун булагы бюджет болгондуктан, эми биз баарыбыз эле билебиз, 20 жыл бюджеттин аткарылуусу боюнча кыйынчылыктар болду. Көп оорчулуктар, кыйынчылыктар болду. Ошондуктан 2020 жылы мамлекеттик ипотекалык компанияга 500 миллион сом бюджеттен каралган болчу. Бирок анын тилекке каршы 420 миллион сому каржыланды. 80 миллион сому ушу бюджеттин аткарылбагандыгынын айынан келбей калды. Бюджет мамлекеттик ипотекалык компанияга түшпөй калды. Эми ошого карабастан бүгүнкү күндө ушул 400дөн ашуун 2020 жылдын жыйынтыгы боюнча бюджеттин
кызматкерлерине, бюджет тармагында иштегендерге ушул жеңилдетилген ипотекалар берилди. 400дөй кишиге ошондо, 400дөн ашуун кишиге. Бүгүнкү күндө биз мына акыркы жылдын жыйынтыгын чыгарып жатабыз. Бул боюнча дагы так маалыматты бересиздер. Мелис мырза, ошол ипотекага үй алгандарга ушул пандемия маалында кандай бир жеңилдиктер болдубу? Ооба, бул боюнча мен айта кетким келет. Мамлекеттик ипотекалык компания ушул 5 жылдан бери иштеп жатат. Ушул акыркы 5 жылдан бери ушул 16 миңден ашуун жарандарды, 17 миңден ашуун жарандарды үйлүү кылды да. Бул бюджеттик биринчи багыты боюнча гана. Ошол багыт боюнча биринчи насиялардын ставкасы 14-12 болчу. 14-12 болчу. Эмнеге мындай 14-12 деп деген суроо берсек, себеби мамлекеттик ипотекалык компания акчаны бюджеттен бекер эмес суда түрүндө албайт. Бюджет дагы ипотекалык компанияга кредит түрүндө берилет. Кредит түрүндө берет. 3% менен. Ошондуктан ошол биринчи жылдагы бюджеттен берилген насиялардын акча каражаттарынын 3% чоң болчу, 5%га чейин болчу, 6%га чейин болчу жылдык. Азыр болсо? Азыр анан акырындык менен бюджет тараптан дагы 1%дан түштү. Ал түшкөнүнө жараша мамлекеттик ипотекалык компания дагы берилип жаткан насияларды ошол 1%дан түшүрүп, мына 5 жолу буга чейин ушул пайыздарды жеңилдетти. Анын ичинен ушул бюджет тарабынан 2 жолу ал эми ипотека өзүнүн кирешелери тарабынан дагы 2 жолу буга чейин түшүрдү. Мына азыр могул ушул 21 жылга карата боло турган түшүрүүлөр бул уже мындайынча айтканда 6 жолу үстөк пайыздардын түшүүсү болуп жатат да. Мына ушул жолу 21 жылга карата канча пайыздан канча пайызга түшүп атат? Эми ушул жана мен жана айтып кеткендей, буга чейин эң биринчи берилген насиялар 14-12% болсо, акырындап түшүп 7-8-9%га чейин түшкөн болчу. Эми бул учурда берилип жаткан ипотекалардын насия менен теңделет дагы 6-7-8 болот бүт баарына. Ошондо 6-7-8 эмне үчүн бир ставка эмес 6-7-8 3 сан айтылып жатат. Бул жерде да түшүндүрүп коюу керек, себеби ар бир насиянын өзүнүн баштапкы төгүмү болуп бар да. Мисалы ошондо баштапкы төгүмдү жаран 30% алынып жаткан турак жайдын баасынан 30%ын төлөсө банкка, ошондо ага ипотекасынын ставкасы жылдык 6% болот. Эгерде 20% үстөк баштапкы төгүмдү төлөсө, анын ипотекасынын ставкасы 7% болот. Ал эми 10% төлөсө баштапкы төгүмдү, анда 8% болот ипотекасынын жылдык үстөк пайызы. Ушуга байланыштуу да. Демек, бул жерде акыйкат чечимге келиптирсиздер да. Анткени деген буга чейин 30%ын төккөндөр 6%дан алып атпады беле 2020-жылдарды, 19-жылдары. Эми жок, бул деле азыркы деле могу ылдыйлатып алар 1% пунктка. Ал деле баштапкы төгүмгө жараша болот. Ал деле ооба. Баштапкы төгүм башында бир 12-14%ын тегерегинде болгон да. Мына ошол азыркы 30%га төгүп аткандар менен теңелген турбайбы, демек, бир сөз менен айтканда. Эми Мелис мырза, айтсаңыз, 2021 жылы ошо жанагы биз алгач бюджеттик мекемелер жөнүндө сүйлөшүп алалы, каржылоо улантылабы? Мына бүгүн сиздерде акча барбы? Азыркы учурда биз ойлоп атабыз, ушул мамлекеттик бюджеттен биз ойлойбуз, былтыркы эле каржылоо болот деп 500 миллиондой. Бирок биз сураганыбыз көп, себеби бүгүнкү күндө жалпы Кыргызстан боюнча бюджет тармагынан кызматкерлеринен 7 миңден ашуун арыз бар бизде. 8 миңге жетип калды. Эми ушул арыздардын бүт баарын канаттандыруу үчүн бизге кеминде 8,5 миллиард сом керек. Эми мындай акча бүгүнкү күндө албетте бюджетте жок, бюджет бере албайт.
Ошондуктан биз абдан суранганбыз, кайрылганбыз өкмөттөн. Ушул эмки жылга 500 миллиондон кем эмес акчаны бергиле. Мүмкүнчүлүк болсо 1 миллиард акча бергиле. Себеби бул акча кайра эле бюджетке кайтып келип түшүп жатат бул акча. Бул мындай. Жана 17 миң киши айына насыяны төлөп атат да, ошондон деле бир талай акчалар чогулса керек. Алар акырын насыялоону жүргүзө бергенге. Ал бүгүнкү күндө ошол бюджеттик мамлекеттик ипотекалык компаниянын 3 каржы булагы бар да. Ошол жанагы мен айтканда биринчи багыттыкы ошол бюджет болсо, экинчи багыттыкы мен жана айта албай калдым. Бул Германиянын акчасы да, донордун акчасы, жаланган айылдарда, аймактарда берилип жаткандар. Жана ошол үчүнчү акча ушул үстөк пайыздардын түшкөнү бюджетке келип жатат, мамлекеттик ипотекага келип түшүп атпайбы, кирешелер. Ошонун айынан, ошонун эсебинен буга чейин жана проценттик ставкаларын түшүргөн болчук. Биздин бир гана ресурс, мүмкүнчүлүгүбүз ошонун гана түшүрүү да. Мелис мырза, мынакей бизде жарандар арасында ушул бир канча жыл мурда ушул кезекке туруп коюшат да, ушул мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу үй алыш үчүн. Анан биздин кезек дагы деле келбей атат дегендер бар. Арасында 3 жылдап, 4 жылдап, 5 жылдап күткөндөр да бар да. Деги эле ушул арыз берүүчү канча убакытта каралат ушул арызы, жарандын арызы? Эми арыз ал бат эле убакытта каралат. Мен жана айткандай, бул жерде маселе каржынын чектелгендигинде болуп жатат да, каржы булактарынын чектелгендигинде болуп жатат. Ошого көп мындай, мисалы мен айтып атпаймынбы, өткөн жылы 20-жылы 400дөн ашуун гана ипотека насыяларын бердик, бул биринчи багыт боюнчачы. Ал эми күткөндөр 7000ден ашуун да. Ошол эле убакта баягы Урмат 10, 20, 30% да чогулта албай жүргөн биздин мекендештер бар. Эми Мелис мырза, ошол туура ал дагы бар, ал дагы маанилүү ролду ойнойт. Себеби арызды берип койгон жаран, өз бюджеттин кызматкери арызды берип койгон, бирок баштапкы төгүмү жок. Эгер баштапкы төгүм жок болсо, анда сенин ипотека алуу мүмкүнчүлүгүң төмөндөйт. Же болбосо жок болуп калат да, чындап келгенде. Жок болуп калат да, төмөндөйт. Ошондуктан Мелис мырза, эми биз жана аймактарды каржылоого өтсөк да, мына Немис өнүктүрүү банкынан мындай жетиштүү көлөмдө 11 миллион евронун тегереги беле? Бул жерде туура айтат, каражат келген. Немис өнүктүрүү фондунун аркылуу ушул акча каржыланып жатат. Негизи акча булагы бул Германиянын өкмөтү. Бүгүнкү күнү бул долбоор ушул 2019-жылдын күзүнөн баштап, күз мезгилинен баштап иш жүзүнө ашырылып келүүдө. Ушул бир гана максаты айылдарды гана, аймактарды гана каржылоо. Бул жерде Бишкек менен Ош шаарлары бул долбоорго кирбейт. Себеби Бишкек менен Оштон башка Кыргызстанда дагы 40 район бар, 27 шаар бар. Ошолор дагы өнүксүн, ошолорго дагы мүмкүнчүлүк бергиле, ошол жакта жашаган жарандар дагы турак жайлуу болсун деген максат менен ушул долбоор иш жүзүнө ашып жатат да. Мына бул долбоордун иштеп жатканына бир талай убакыт болуп калды. 1 жылдан ашты да, ооба. Анан бул жерде баягындай өзгөчө шартыңыздар дагы жок, баштапкы төлөмү бар болсо каалаган жаран ала алат, туурабы? Анан акча жетиштүү. Бул жерде эң биринчи багыттан өзгөчөлүгү, бул жерде каржы булагы болуп Германиянын өкмөтү болгондуктан бул жерде каражат абдан көп. Жетиштүү десем аз болуп калат, абдан көп деп айтышым керек. 1000 топ миллиард сом. Биринчи бул 35 миллион доллар каралган, миллион евро каралган. Бул этап транш менен келип атат да, туура. Транш менен келип атат. Ошондо жалпы суммасын эсептегенде бул 3 миллиард сомдон ашуун каражат болот экен. Бүгүнкү күндө биз мына Кыргызстан боюнча араңдан араң гана бир 300 миллиондон ашуун сумманы өздөштүрдүк. Ошондуктан биз ушул жарандарга деле кайрылып кетет элек, ушундай мүмкүнчүлүктөр бар бүгүнкү кезде. Үстөк пайызы 10%. Эми Германия ушундай атайын бул донордун талабы болгондуктан 10% белгиленген ставкада. Анан 15 жылга чейин бул берилип жатат бүгүнкү күндө. 20% бул баштапкы төгүм. Жана эң негизги талап, жаран иштеп жана жашап жаткан жери
аймактар болуш керек да. Үй бүлөлүү болуш керек. Үй бүлөлүү болуш керек. Анан сөзсүз түрдө турак жайга муктаж адам болуш керек. Эгер аялынын же жолдошунун атында кандайдыр бир турак жай болсо, анда берилбей калат. Ошондуктан сөзсүз түрдө турак жайга муктаж адам гана болуш керек. Ушул мамлекеттик кызматтарда иштебегендерге, ушу бюджеттик эмес уюмдарда, органдарда иштебегендерге качан бериле баштайт? Ушул Бишкек Ош шаарларында. Акча көп болсо эмне үчүн Ош менен Бишкекке деле бербейт деп, бул эми каржылоочу Германия өкмөтүнүн талабы болуп атабы? Сиздер алар менен дагы алдын ала мындай сүйлөшүүлөрдү жүргүзсөңүздөр болбойбу? Биз эми алар менен сүйлөшүүлөрдү абдан эле катуу жүргүздүк, бирок сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча ушундай жыйынтыктарга келдик да бүгүнкү ушу 10% жана жалаң гана айылдарда деп. Себеби немис өкмөтү деле кредитти берерден астын анализдейт да, биздин экономиканы, биздин турак жай рыногун анализдеп, анан алар деле айткан сөзү, силердин мына Бишкек менен Ош шаарлары ички миграциянын айынан тыгылып кетиптир, бул жерде тыгын болуп кетиптир. Ошол эле учурда айыл аймактарыңар калып кетип атыптыр. Эмне үчүн ал жакта өнүктүрбөйсүңөр? Эмне үчүн ошол жака каржы булактарын бурбайсыңар? Биз анда ушул бош жаткан багытты биз ушуганда кол суналуу деп. Мелис мырза, мына ушул жерден баягы аймактардан мындай ипотека насыя алам дегендер даярдуу үйдү эмес, ошол жерде жаңы үйдү салып алууга дагы насыя берилеби? Анткени бул жерде туура. Эгер жарандын өзүнүн жер тилкеси болсо, ал жерге башынан баштап пайдалануудан баштап чатырына чейин толугу менен өзү үйдү курганга болот. Же болбосо айылда мына биз көрүп эле жатабыз, бүтпөгөн үйлөр, курулушу бүтпөгөн үйлөр толтура. Мисалы, дубалы турган, же болбосо чатырын жапкан, ички жумуштары калган, ушундай бүтпөгөн үйлөргө дагы алып туруп, аягына чейин аны бүтүрсө болот. Ошол эле учурда экинчи рынок деп коет, вторичный рыноктон деле алып, аны жылуулап, реконструкциялап алып, оңдоп жашаганга болот. Бүт мүмкүнчүлүктөр бар. Бир гана нерсе биз айтып жатабыз, бул жерде ушул жаран чынында турак жайга муктаж болуш керек, анан өзүнүн киреше булактарын көрсөтө алыш керек да. Бүгүнкү күндө ушул бизде кичине проблема болуп атат. Себеби мисалы такси кызматында иштегендер же соода саттыкта иштегендер анча мынча киреше булактарын көрсөтө албайт да. Анча патент алыш керек. Алар мен кайсы жактан справка алам, бизде бухгалтерия жок да деп айтышат да. Бирок ушул проблема болуп жатат. Бирок биз айтып атабыз, кандайдыр бир жолдорун издегиле. Жолдорун издеп, банктын кызматкерлерине, ошол кредит бөлүмдөрүнө аларды ишендиргиле, силердин төлөө жөндөмдүгүңөр бар деп жарандардын өздөрүнө да кайрылып атабыз да. Түшүндүрүштөрүн жүргүзүп. Мелис мырза, мынакей ушул ЭЭПке мүчө бизден башка мамлекеттерде ушул калкты турак жай менен камсыздоодо бир эле ошол компания алектенбей, ошол мындай комплекстүү иштешет экен да. Ошол документтерди чогулткан өзүнчө бир мекеме болсо, ошол курулуш жагынан да караган ишкана жардамдашат экен да. Ушундай системада иштеп, анан ипотекага үй берип, насыя берет экен да. Бизде да ушундай бир мүмкүнчүлүктөр каралып атабы? Бизде бүгүнкү күндө мына ушул мындай жана санариптештирүү дейт го. Санариптештирүүнүн алкагында мына мамлекеттик информация технология комитети бар го. Ошонун жардамы менен ошол комитеттин астында түндүк иш мекемеси бар, ишканасы бар. Ошо түндүк ишканасынын жардамы менен бүгүнкү күндө биз баардык тапшырууларды онлайн түрүнө өткөрүп койдук. Мурда эгерде эсиңиздерде болсо, анкетаны, арызды ипотекалык компанияга тапшыруу абдан азап болчу. Бир мамлекеттик органдан экинчи мамлекеттик органга чуркап справка үчүн 1,5-2 айга чейин убакыты кетчү. Анан ал кагаздар мамлекеттик ипотекалык компанияга келгиче дагы 1,5 ай убакыт кетип, 3 айдай убакыт алчу. Азыркы учурда мына 30 эле мүнөттө тапшырып коюп атат да жарандар. Эми Мелис мырза, дагы сиз менен байланышка чыккан убакыттан пайдаланып калалы. Мамлекеттик ипотекалык компания алдыда дагы 6%дан ылдый мындай каражатты түшүрүү мүмкүнчүлүгү барбы? Сиздер 20 жылга чейин ипотека берүүнү да пландаштырып жаткан турбайсыздарбы? Бул биздин жаңы бул дагы бир айта турган нерсе. Бүгүнкү күндө 6 бул эң төмөнкү бүгүнкү учурдагы 2021 жыл учурдагы эгерде мамлекеттик ипотекалык компаниянын абалын эске алганда
эң төмөнкү чек болуп эсептелинет азыркы учурда. Эң төмөнкү чек болуп эсептелинет. Мындан ылдый түшө албайт. Эгер түшсө, анда өзүнө мындай минуска иштеп калат да. Минуска иштеп калат. Минуска иштеп калса, донордун эң биринчи талабы, мисалы биздин экинчи багыт боюнча, алар каржылап жаткан мекеме ал өзүнө каршы минус иштебеш керек. Банкротко барбаш керек деген сөз да. Эми эгер 20 жылга чейин ипотеканы мындай созо турган болчу болсоңор, анда анын сөзсүз түрдө пайызы дагы төмөндөш керек болот да. Бул эми эл аралык стандарт болуп атпайбы же биз жаңылыш маалыматты алып алдыкпы? Жок, бул жерде мына айрым талаптар болуп атат, бирок биз азыркы учурда, бүгүнкү учурда 6%дан ылдый түшө албайбыз мындан башка мамлекеттик ипотекалык компания. Бирок мындан ары кирешелер көбөйүп, каржы булактар көбөйүп, донорлордун келүүсү көбөйүп, бүт баары жакшы болсо, каржы финансылык абалы ипотекалык компанияныкы бир топ эсе жакшырса, Мелис мырза, мындан тышкары мына сиздер Германия өкмөтү менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздүңүздөр. Буга чейин мамлекеттик ипотекалык компания Кореянын инвесторлору менен дагы сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп аткан болчу же ушундай бир дагы инвесторлорду издөө аракетин көрүп атасыздарбы? Туура, бүгүнкү күндө инвесторлорду издөө аракети жүрүүдө. Учурда мына Азербайжан тарап менен, ошол эле учурда Корея тарап менен дагы жана мына бизде атайын ээктин алкагында түзүлгөн атайын фонд бар, өнүктүрүү фонду. Ошол фонд аркылуу дагы сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатабыз. Биз абдан ушул жылы чоң үмүттөнүп жатабыз. Ушул багыттардын биринен каржы булактары ачылып калышы мүмкүн деп. Мелис мырза, бизде угуучуларыбыз да жазып атат. Facebook'та Ракимбек Желденбаев пенсионерлерге да берилеби дейт. Дагы бир Алиев Саматбек деген колдонуучубуз: биз ипотека менен үй алганбыз, айына 9400 сом төлөйбүз. Эми мындан ары ушул сумма канча болуп калды? Ушул бойдон эле төлөй беребизби дейт. Рахмат суроого. Биз айта кете турган нерсе, ипотеканы алууда атайын жаш курагына чек коюлган. Ал 21 жаштан 65 жашка чейин болуш керек. Акыркы ипотеканы төлөнгөн айда жаран 65тен ашпаш керек. Ошондуктан бул жерде чек бар. Эми пенсионерлерге болгон бул жооп да. Эми бул жерден эми дароо 9400 сом төлөп аткан адамдыкын эсептеп бере албайсыз да. Эми бул сиздердин ипотекалык компанияга кайрылып маалыматты алып алса болот, Мына бул жерден биз өзүнчө маалымат беребиз буларга. Дагы бул жерде бир суроо болуп атат да. Мына Сахалинден эртең менен эле дагы бир угарманыбыз жазды эле, биз Сахалинден угуп атабыз деп. Анан жана аймактардагы каржылоону эмгек мигранттары, тышта жүргөн эмгек мигранттары дагы жарандыгы ушул жерде Кыргызстанда барларга мындай насыялоон жүргүзөсүздөрбү? Бүгүнкү күндө программанын биринчи багыт жана экинчи багыт боюнча негизги талап жаран Кыргызстанда иштеп, Кыргызстанда жашаш керек. Эгерде Сахалинде иштеп жаткан болсо, бул жакта мисалы эми ал үй бүлө мүчөлөлөрү болушу мүмкүн да бул жакта. Үй бүлө мүчөлөлөрү бардыр, ошол жубайы бар. Демек ушул жерден акча таба турганын тастыкташ керек турбайбы? Акча анан ошол экөөсүнүн бирөөсү арыз менен кайрылып, үй бүлөнүн киреше булагын төлөө жөндөмдүүлүгүн көрсөтө алса, болот бул жерде. Тилекке каршы убактыбыз чектелип аяктап калды. Угуучуларыбыз дагы суроолорун жазып калтырышты. Эми аларга дагы өзүнчө бир нерсени урмат белгилеп кетишибиз керек. Мына ЭАЭПтин алкагында Кыргызстан ипотекалык каржылоо боюнча жакшы позицияны ээлейт экен, Себеп дегенде ушул Мелис мырза менен коштошуп коелу, Рахмат сизге ыраазычылык билдирели. Биз менен түз байланышта мамлекеттик ипотекалык компаниянын расмий өкүлү Мелис Эржигитов болду. Ошол ЭАЭП өлкөлөрүндө айтып калдык. ЭАЭП өлкөлөрүндө ички дүң продукция менен алганда Армения биринчи орунга чыгып, жалпы ички дүң продукциясынын 5,5% ипотека берүүгө жумшайт. Экинчиде 2,7% менен Россия турса, Кыргызстан жарандарын турак жай менен камсыз кылууга ички дүң продукциясынын 1,6% коротот. Мына ушул көрсөткүч менен жакшы позиция. 2021 жылы жалпы үй алам деп тилек кылып жүргөн жарандардын баары үйлүү болушсун деген тилек менен биз уктурубузду жыйынтыктайбыз.
ыңгайлуу. Таңкы бурулушта кесиптеш Мурмат Жээнбеков жана Назира Молдокова болдук. Таңкы бурулуштун негизги маселесинде биз алдыдагы шайлоо жөнүндө сөз кылабыз. Андыктан биринчи радионун түз эфиринен алыстабаңыздар. Жаңылыктан кийин кайра таңкы бурулуштун негизги маселесинде кесиптештерибиз сиздерге тосуп алат. Урматтуу радио угармандар, сиздер менен коштошобуз. Кайрадан угушканча саламатта туруңуздар. Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары, дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.